Каныбек Биримкулов чарбасында саан уйларды багат. Маллаңына каршы акысыз эмдөө башталганын угуп, дароо мал доктурун чакырган. Айтымында бул бир гана куроосундагы малдын саламаттыгы үчүн эмес, өзүнүн үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн да маанилүү. Анан албетте уйлардын сөтүн саап өткөргөндүктөн чоң жоопкерчиликти да сезүү керек дейт. Саан уйлардан бир 6-7 бар ошон. Оорулар күчүп атканга жараша ветврачтарга айттык, убагында келип дарылап турду. Жеңилирээк өтөт дейт, кокус болуп калат турган болсо, алдын ала алып турабыз. Малды эмдеп жаткан Марли Сатыканов вакцина келери менен өзү жашаган аймактагы фермерлерден чакыруу түшө баштады дейт. Айтымында вакцина жетиштүү, мамлекет аны акысыз берди. Жыл башында мамлекет бейт управлениябыз дарылар менен камсыздайт. Бир жылга жете тургандай кылып. Анан ошонун негизинде жаз күз 4 түлүк мал алып болуп салынат. Анан ушул күндө жаңы дарылар келди, камсыздады, малга жетишерлик кылып берди. Жартылай иштедик, толук бүтө элекпиз. Буюрса, мына тоого кеткенче бүтүрүп кетебиз. Маллаңына каршы вакцина президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Россиядан алынып келинди. Жалпы 1 миллион дозанын 38 миңи Талас облусуна бөлүнгөн. Анын ичинен 14 миң доза Талас район шаарына, 7 миң доза Бакаята, Манас райондоруна, ал эми Кара Бура районуна 10 миң доза келген. Вакцина бүгүнкү күндө толук кандуу жетиштүү. Бекер вакцина ооба келди, бирок берден эске алыш керек. Ошол бекер келген вакцинанын эмгек акысы бар. Жеке ветадистер бул эмгек акыны келишимдин негизинде жүргүзүп келишет. Талас облусунда 58 жеке ветеринар кызмат көрсөтөт. Алардын ичинен Нурила Саадабаева жалгыз ветеринар айым. Ал буга чейин 250 даана дозаны алып, өзү караган аймактын малын эмдеп үлгүргөн. Бул ирет дагы 100 доза вакцинаны акысыз алды. Алыскы жайлоолорго мал чыкканга чейин эмдөө иштерин аяктоо керек дейт. Иштеп атканыма бир 3 айдын жүзү болуп калды. Буюрса, мал жайлоого чыгып кеткенче, массовый жайлоого чыгып кеткенче ушу дарылар жетишип калууга үлгүрөйүк деп аракет кылып жатабыз. Маллаңына каршы эмдөө облустагы бардык район айылдарда жапырт жүрүп жатат. Азыркы тапта Таласта эпизоотиялык абал туруктуу. Рахат Бишелиева, Калбарат Мейманбеков, Эркине Жумабекова, Ала Тоо 24, Талас облусу.